Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Күндүн маанилүү жаңылыктары менен сентябрдын бүгүн программасы. Жаңылыктар түрмөгүн түз эфирде Тимур Владислав тааныштырам. Алгач чыгарылыштан кыскача. Бишкек мэрлигине кайрадан Албек Ибраимов шайланды. Шайлоо митингдин коштоосунда болду. Президент ыйгарым укуктарына наша чапты. Бул тууралуу Атамекен социалисттик партиясы билдирүү жасады. СПИД илдетине чалдыккандардын саны 7000ден ашты. Бул маселе жогорку кеңеште талкууланды. Бишкекте шаардык кеңештин депутаттары жаңы мэрди шайлашты. Бишкек шаардык кеңешинин мэрди шайлоосуна 2 талапкер катышты. Шаар башчылыкка Өнүгүү прогресс партиясынан Нурдин Абдылдаев жана Социал-демократтар партиясы баштаган көпчүлүк коалициядан мэрдин милдетин аткаруучу Албек Ибраимов көрсөтүлгөн. Кененирээк кийинки репортажда. Бүгүн Бишкек шаарынын мэрин шайлоо болуп өттү. Шайлоонун жыйынтыгы менен 29 добуш алып, Албек Ибраимов мэр болуп кайрадан шайланды. Ал эми оппозициялык партиянын талапкери 12 добуш алса, баарына каршы 2 депутат добуш берген. Көпчүлүк эксперттер мэрдин тагдыры алдын ала чечилгендигин айтышып, Албек Ибраимовдун кайрадан мэр болору белгилүү болчу. Бирок Өнүгүү прогресс партиясынын шайлоолордо дайыма альтернативдик талапкер көргөзүп келүүсү интрига жаратып келет. Бул жолу Нурдин Абдылдаев Бишкек мэрин шайлоодо дагы бир жаңы саясий маданият калыптандырып, Албек Ибраимовду теледебатка чакырган. Бирок Албек Ибраимов Нурдин Абдылдаевдин чакырыгын кабыл алганы менен теледебатка келген эмес. Мен көчө дебатка катыштым, ал кишиге кайсы себептен келген жок. Биз көчө дебатты сентябрь калганда өткөздүк. Шайлоо астында Кыргызстан фракциясынын төрагасы Кубанычбек Кангантиев талапкерлердин программасын угууга чакырып, бирок ал колдоо тапкан жок. Уважаемые коллеги, я вам предлагаю не спешить и дать возможность и поддержать наших коллег из фракции Өнүгүү, для того, чтобы кандидаты могли выступить. Если один из кандидатов не хочет выступать, то нужно как минимум дать слово другому кандидату. Кубанычбек Амарлевич, мы не менее часа-полтора слушали программу. И каждый, наверное, каждый депутат для себя свой выбор сделает. Уже понял свою программу. И думаю, будет правильнее, если мы перейдем к процессу голосования, да? Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаттары кала башчыны шайлоого сырттагы Албек Ибраимовдун тарапташтарынын жана жогорку кеңеш депутаттарынын митинги таасир эткенин жана оппозициялык Мекеним Кыргызстан фракциясы оппозициянын талапкерин колдобошу жасалма оппозициялык фракция экенин көрсөтүп койду дейт. После того, как была создана коалиция большинства и коалиция меньшинства, уже сразу было понятно, не выходя из этого зала, что кто является оппозицией и кто является псевдооппозицией. Всем понятно, все знают, что реальная оппозиция в городском Кенеше – это партия Өнүгүү прогресс. Но партия, которую вы сказали, это не то, что мы, это уже... Все об этом знают, что это просто псевдооппозиция. Нурдин Абдылдаев шайлоодон жеңип чыккан Албек Ибраимовго ийгилик каалап, бирок шайлоонун митингчилердин басым астында өткөнүн эскерте кетти. Депутаты сделали свой выбор. Мы это принимаем, это решение. Очень жаль, что это было сделано под каким-то давлением. Но я желаю вам успеха. Спасибо. Вам удачи. Экинчи жолу мэрлик кызматка шайланган. Артынан ар түрдүү кеберчиген Албек Ибраимов Борбор калааны алдыдагы 4 жыл бою башкарат. Анын алдында шаарды жарыктандыруу жана жашылдандыруу, коомдук транспорт, мыйзамсыз курулуштар, бузулган жолдор сыяктуу бир топ көйгөйлөрдү чечүү турат. Марат Төлөмүш уулу, Ренат Элеманов, Сентябрь. Бишкек мэриясынын алдына Албек Ибраимовдун тарапташтары колдоо митингине чыгышты. Алардын сөзүнө караганда митингди жөнөкөй шаардыктар жана коомдук уюмдар уюштурду деген менен Тез Ньюс маалымат сайты ал жерде Имарат строй компаниясынын кызматкерлери, айрым парламент депутаттары жүргөндүгүн жазышты. Чындыгында эле шайлоо убагында өткөрүлгөн митинг канчалык деңгээлде мыйзамдуу же бул шайлоого басым болуп калдыбы? Теманы кабарчыбыз улантат.
Таң эртелеп колдоруна түрдүү плакаттарды кармаган митингчилер мынтип кыйкырып турушту. Катышуучулар азыркы мэр Албек Ибраимовдун ишмердүүлүгүн мактап, узун жомок айлантып жатышты. Шаардын ичи таза болуп калды. Жаңы мусорный ящиктер коюлуп атат. Жаңы муштарга кирип аткан жолдордун баары бүтпөй жатты эле, алардын баары бүтүп атат. Бүгүнкү күнгө белгиленген мэрди шайлоодо алар Албек Ибраимовго колдоо көрсөтүүнү каалашкан. Анткени шаардык кеңештеги КСДП, Республика Ата журт, Кыргызстан партияларына түзүлгөн коалицияга ишенич жоктугун билдиришти. Ушу коалиция биздин Албек Сабырбекович Ибраимовду мэрлик кызматка көрсөтүштү. Анан сөзүңүз суроо бергендей эле баягы пендечилик деген бар. Добуш баягы жашыруун иретинде болгондон кийин ошону баягы тескеп, ошону көзөмөлдөп коюш үчүн биз дагы коомчулук ушу депутаттардын астында келип, элдин көйгөйүнүн, элдин оюн жеткирип коюш үчүн ушу чогулуп, өзүңөр көрүп атасыңар, мыйзам чегинде баягы тынч митинг өткөзүп, өзүбүздүн оюбузду билгизип коелу деп келдик. Буга чейин айрым маалымат булактары митингдин уюштуруучулары КСДП депутаты Марат Аманкулов менен Республика Ата журттан Мирлан Жээнчороев экендигин жазышкан. Чынында эле митингде Ибраимов биздин мэр деп кыйкырып турган эл өкүлү Марат Аманкуловду көрүп, сиздин келишиңиз шайлоого басым болбойбу деп суроо салдык. Никакого давления здесь нет, как вы видите, все мирно проходит. Здесь не какие-то там обученные специальные люди, здесь простые горожане, здесь есть врачи, учителя в том числе, разных социальных слоев. Все пришли по доброй воле, никто никого здесь не держит, никто никого здесь, видите, да, никого вознаграждения не дает. Вот, люди пришли выразить свою волю. Никакого давления здесь нет. Ал эми айрым парламент депутаттары жумуш маалында мынтип митингде жүргөн кесиптештерин жалпы жыйында сынга алды. Бүгүнкү күндө мына Бишкек шаарынын мэрин шайлоо болуп атат, бүгүн болот. Ошол жерде азыр биздин жогорку кеңештин депутаттары, анан кала берсе ошол элдер митинг өткөзүп, ошол басмырлоо жасап атыптыр да. Ошол Ибраевга добуш беришиңер керек деп плакаттарды жазып алып. Бул эмне деген көрүнүш эми? Ошондуктан тез арада караңыздар, чара колдонсун бул маселе боюнчачы. Эми мэр дагы эле жөнөкөй эле ошол жерде элдер шайлашты, шаардык кеңештин депутаттарын. Өздөрүнө койсун, кимди шайласа шайлайт ошол жердечи. Бул каяка баратабыз, Кыргызстан билбей калдык бул. Колдоочулардын кыйкырык бакырыгы дем берген Албек Ибраимов митингчилерди жактагандыгын билдирди. Митинг кылууга алдын ала уруксат ала тургандай митинг эмес, дегенде уруксатты чоң площадьтардан, анан атайын өткөрүүчү жерлерден уруксат алат. Бул жерде бул стихийный митинг болду деп эсептейм. Бирок буга чейин белгилүү болгондой, кала башчысы кыйын кырдаалга туш болгондо тарапташтарын митингге алып чыгуу адаты бар. Алсак Иса Өмүркулов мэр болуп турганда аны колдогон ушундай митингдер маал-маал өтүп турган. Президент Алмазбек Атамбаевга азыркы мэр Албек Ибраимов Максим Бакиевдин жерин саткандыгын айткан эл өкүлү Өмүрбек Текебаевга каршы кой таштыктар ак үй алдында президентти коргоп митингге чыгышкан. Эми айыл өкмөтү болгондон кийин ошол жерде болгон Демейде шаардыктарга тынчтык, стабилдүүлүк керек деген Албек Ибраимов жана КСДПнын айрым депутаттары шайлоо күнү митингди ачык колдогону анык болуп калды. Укук коргоо органдары да ал жерде үн катпай, эмне кылсаңар кыла бергиле дегендей карап турушту. Бирок оппозиция өкүлдөрү мындай аракеттерге барганда бийлик кандай реакция көрсөтөрү баарына белгилүү. Ушуну менен Бишкекте өтө турган митингдердин сезонун бийликчилер ачык деп жарыялады. Рустам Алымбаев, Сентябрь. Мэриянын алдындагы митингке чыккандардын башында жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Марат Аманкулов менен Республика Ата журтчу Мирлан Жээнчороев тургандыгы айтылууда. Алар митингди уюштуруучу катары мэрликке талапкерлердин бири Албек Ибраимовду колдоп чыгышкан. Мындай көрүнүшкө айрым серепчилер менен укук коргоочулар кала башчысын шайлоо жогорку кеңештин депутаттарынын кийлигишүүсү менен өттү. Жана бул бийликтин басымы деп баа беришүүдө. Мэр калсын, ордунда калсын, татыктуу иштейт деген бул атайын уюштурулган уят да. Тем более анын ичинде жогорку кеңештин депутаттары катышып жүрсө, алар да ошо чыгып алып пикетте жүрсө, эми бийлик азыр уюштуруп атат. Анткени мэр күчтүү мэр болсо, аны пикет митинг жок эле уюштурбай өзү шайлап алат. Депутаттар эл өзү шайлап алат. Значит, мэрдин абалы кыйын болуп, өтпөй кала турган болуп, коркунуч болуп атканын сезгенден кийин, анан чыгып эптеп өткөрүп алышты. Аттап тондоп баягы көчүгүнөн түртүп антип өткөрүп алды. Эми бул мэр бизди деле жарытпайт ачыгында. Мага мисалы бул мэрдин иштегени такыр жакпайт. Мына шаар азыр баягы эле таштанды дагы эле токтогон жок. Бүгүн митинг чыгып
Анан митингке ушундай аттуу баштуу кишилер, анан митингке постоянно чыгып жүргөн балдар, анан аларга милициялар келип туруп силер эмне чыгып атасыңар деген, анан биз митингке чыксак силер деген алдын ала эскертүү беришиңер керек болчу деп бизди тегеректеп алган милициялар жок болгону, мен көчүгө бийлик бүт күчүнүн баарын салат, но өткөзүп алат деп айтып атканда мындай болот деп ойлогон эмесмин да. Ушундай кадамдарга барып атса, анда чыныгы бийликтин бүгүнкү күндө уже баягы аябай күчтүү позициясы азайып калганын уже көрсөтүп атат. И ошол азайып калган позициясын карманыш үчүн уже бийлик аянкы өзүнүн инструменттерин колдонуп өзүнүн күчүн көрсөтүп атканын билдирет да. Шайлоо убагында, мэрди шайлоо убагында ошол жерде митинг өтүш керек. Бул түздөн-түз ошол депутаттарга басым. Эми митингти ким уюштурду? Митингти СДПК депутаттары уюштурду. Марат Аманкулов ошол митингчилердин арасында жүрөт. Марат Аманкуловго иш убагында митингде жүрүүнү үчүн жогорку кеңеш жана эл акча төлөп берип жатабы? Же ал жогорку кеңеште кыларга иши жокпу? Мына бүгүнкү митингти СДПК партиясынын депутаттары кызматта иштеген жана СДПК партиясынын камчысын чапкан чала бандиттер ошол жерде жүрүштү. Ошондуктан мындай шайлоону биз дагы эл дагы тааныбайт деген ойдомун. Эске салсак, мындан 3 жыл мурун мэр шайлоо учурунда Бишкек мэриясынын алдына чыккан жарандык активист Өндүрүш Токтонасыровду милиция кармап кеткен. Ал Албек Ибраимовдун жалгыз талапкер болуп көрсөтүлүп жатканына каршы чыгып, бүгүнкү мэр шайлоо эмес эле тандоо болуп жатат деп айтып чыккан болчу. Токтонасыровду Ленин райондук милициясына алып барышып, түн жарымына чейин кармап турушкан. Ал эми бүгүн бийликчил жүздөгөн адамдар уюштурган кыйкырык сүрөөн менен коштолгон митингке эч ким тоскоолдук кылган жок. Жана аларды Марат Аманкулов өңдүү депутаттар колдоп турду. Муну шаардыктар кош стандарттуулук деп баалап, мэриянын астына чыккан каалаган күнү митинг уюштурушарын билдиришүүдө. Мэрликке талапкерлердин кечээ-кечинде биздин каналда өткөн телетаймашына Албек Ибраимов келген жок. Андыктан дебат жалгыз талапкер менен өттү. Албек Ибраимовдун келбей койгон себеби белгисиз, бирок коомчулук учурда аны качып келбей койду. Демек анын иш планы шаардыктарга айтар сөзү жок дешсе, айрымдары келбегендиги эл менен эсептешпегендиги, бийликтин адам экенин түшүндүргөнү деп сыпатташууда. Теманын уландысы кийинки материалда. Жалпыга белгилүү болгондой, кечээ-кечинде Бишкек мэри кызматына ат салышкан 2 талапкердин телетаймашы өткөн. Тилекке каршы алдын ала макулдашылган менен түз эфирде өткөн таймашка экинчи талапкер келген жок. Ошентип 2 талапкерге даярдалган бир орун бош калды. Дебаттар экинчи талапкерсиз өттү. Ошол көйгөйлүү маселелерди мен коюп аткан көйгөйлүү маселелерди. Буга чейин дебаттарга катышаарын билдирип келген Албек Ибраимов акыркы сааттарда телефонун албай койду. Анын ордуна каналдын жетекчилигине билдирүү жиберген. Анда ал мындай дебаттарды коомчулукка кеңири чагылдырып берүү мүмкүнчүлүгү бар коомдук каналдан чыгуусу керектигин айткан. Кыскасы көз каранды эмес аянтчадан чыккысы келген жок. Телеканал ждал, и мы тоже здесь ждали. Ответа не было, и вот пришло такое письмо на запрос телеканала. Я все письмо не буду читать. Для широкого охвата вещания, учитывая имеющиеся технические возможности и опыт проведения теледебатов, считаю целесообразным провести теледебаты на одной из студий общественной телерадиовещательной корпорации. То есть мэр Албек Ибраимов предлагает провести на ОТРК эти дебаты, а ОТРК сегодня объявляет, что у них нет такой возможности. Получается вот такая хитрая штука. Вроде бы не отказывается, и в то же время, получается, не приходят, и никто найти виноватых, или там кто это специально задумано, это или вот так получилось, трудно понять. Белгилей кетсек, дебаттарга чыгуу сунушу Нурдин Абдылдаевке таандык. Ал эми 2 талапкердин телетаймашын өткөрүү сунушу КТРК, НТС жана Сентябрь каналдарына берилип, Сентябрь телеканалы тандалган. Албек Ибраимов чыккысы келген коомдук канал телетаймашка уруксат берүүдөн баш тарткан. Ошол көйгөйлүү маселелерди мен коюп аткан көйгөйлүү маселелерди. Дээрлик 50 мүнөткө созулган түз эфирдеги көрсөтүү 2 кыргыз жана орус тилдеринде өттү. Алгач талапка ылайык Нурдин Абдылдаевдин шайлоо программасы менен башталды. Андан соң суроо жооп телеканалдын Фейсбуктагы баракчасына келген суроолорго жана телегөрүүчүлөрдүн телефондук чалууларына жооп берди. Я хотел спросить у кандидата в мэры Нурдина Абдулдаева. Вы знаете, у нас основная проблема транспортная – это маршрутки и отсутствие нормального городского транспорта. Если вы
станете мэром, как вы собираетесь решить эту проблему? Спасибо. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Я и сам хотел на этот вопрос, кстати, поднять, потому что я вначале остановился о том, что проблема организации общественного транспорта в городе, проблема пробок, это вот как раз вот эту проблему вы и поднимаете. Значит, как я ее собираюсь решать? Жалпысынан 20-дан ашык телефон чалуулар аркылуу суроолор болду. Көпчүлүгү шаарды жакшыртуу, жарыктандыруу, иретке келтирүү, жол тыгындарын азайтуу, жаңы конуштарды өнүктүрүү жана шаар бюджетинин ачык айкындуулугун камсыз кылуу туурасында. Ушундай эле суроолор Албек Ибраимовго да келген. Бирок ал түз эфирдеги өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдалана алган жок. Динар Турдугулова, Сүйүн Асанбеков, Сентябрь. Кыргызстандан чыккан эт жана сүт продукцияларын Казакстан өз аймагы аркылуу автоунаа менен ташууга тыюу салды. Евразия экономикалык биримдиги боюнча вице-премьер-министр кандайдыр бир чара көрүүнүн ордуна Казакстандын бийлиги эт жана сүт продукцияларын темир жол аркылуу ташууга уруксат бергенине Кудайга шүгүр дейли деди. Бул бардык өлкөлөр тең укукка ээ уюмбу? Же Кыргызстанды коңшу өлкөлөргө чөгөлөтчү бирикмеби? Бул тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, урматтуу Нурсултан Абишевич. Мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Казак аймагындагы баажы көзөмөлүн алып салуу аземи ушуну менен аяктады. Кыргыз Республикасынын баажы органы мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Казак аймагынан чыгарылды. Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы бажы постун алып салуу салтанатында өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын тарыхында жаңы барак ачылып жатканын айткан. Бирок ошондо бир жыл өтпөй кыргыздар эти менен сүтүн сата албай, казактарга жалдырап каларын сезбесе керек. Бул тарыхый нерсе, анткени кыргыз, казак бир тууган эл. Кыргыз, казактын ортосунда бажы эмес, чек ара деле Кудай буйрса келечекте болбош керек. Ушундай тарыхый күндө Нурсултан Абишевич Назарбаев өзү келип ушул чоң бир салтанатка катышканы, бажы шлагбаумдардын баарын алганы бул албетте бул тарыхый нерсе. Ошол учурда өкмөт башчы жана ушул маселени тескеген министр Олег Панкратов Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке кирүүгө бардык жагынан даярбыз деп ишендирген. Атүгүл биздин продукцияны текшерген лабораториялар эң жогорку деңгээлде. Керек болсо орустардыкынан да ашып кетерин айткан. Экономическая комиссия, эксперты, они приезжали, смотрели и тогда подтвердили, что действительно работа Кыргызского центра аккредитации соответствует всем стандартам. Анан эле Евразия экономикалык биримдигине киргенден тарта көргөн пайдабыздан зыяныбыз көп боло баштады. Ойлогонбузда Евразиялык биримдик бул той деп. Той эмес, ал жерде күрөш, атаандаштык. Биз ошого даяр эмес киргенбиз. Бүгүнкү күнгө чейин дагы эс учубузду жыя албай атабыз да. Евразиялык биримдикте биз эгерде футболго аналогия кыла турган болсок, азыр мындай запасной игрок болуп эле өзүбүз сыртта калдык да. Ичинде мындай ошонун үзүрүн көрүп, ошонун пайдасын көрөм деген жакшы аракеттер болбой атат. Евразия экономикалык биримдигинде болгон нааразычылыктар Петербург шаарында болгон жыйында ачыкка чыкты. Биримдиктин ишмердүүлүгүн тескей турган документ бажы кодексине Алмазбек Атамбаев алгач кол койбой, анан кол койгону маалым болду. Бул көрүнүштү ар ким ар кандай баалады. Биз киргенден кийин ал жерден дагы ачык айтканда түртүш керек, улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөзүп, керек болсо уруш керек. Жөн эле баягы бир мындай өтө мындай жөнөкөй эл телекөрүүчүлөр түшүнүшүн тиги кыз боосуп алып энесин коркутат деген макал бар, катуу макал. Бирок биздин бийлик ошондой саясат, Евразиясынын ичинде ошондой саясат өткөзөт. Эгер Кыргызстандын продукциясы Орусия менен Казакстандын рыногуна кире албай жатса, күнөө орустарда же казактарда эмес, фитосанитариясын иретке келтире албай жаткан Кыргыз өкмөтүндө. Бул тууралуу Владимир Путин маалымат жыйынында билдирди. По сельскому хозяйству действительно есть проблема, связанная с необходимостью соблюдения фитосанитарных норм. И есть пока нерешенные вопросы с организацией этой работы в Кыргызстане. Мы со своей стороны оказываем помощь нашим
друзьям в Кыргызстане для того, чтобы они создали современную систему фитосанитарного надзора, чтобы на наши рынки не поступала непроверенной продукции или опасной для употребления. Орус президентинин бул сөзүнөн кийин бир ай өтпөй эле Казакстан Кыргызстандан чыккан эт жана сүт продукцияларын автоунаа менен ташууга тыюу салып салды. Бул биринчи кезекте мал чарбачылыгы менен алектенгендерге оор сокку болду. Өзгөчө айыл чарбасында эмгектенип аткан биздин 400 миңге жакын фермерлерибиз наоборот Евразиялык биримдикке киргенде утулуп атышат да. Мына былтыр эле 70-80 миң, 90 миңге чыгып аткан жылкылар азыр 50-60 миң гарам өтүп атат. Койлордун баасы дагы эки аса арзандап кетти да. Биздин продукцияларыбыз өтпөй калды. Айыл чарба продукция өсүмдүктөр. Евразия экономикалык биримдиги боюнча өкмөт башчысынын орун басары Олег Панкратов Петербургда болгон жыйында казактарга жалдырап жатып, сүт жана эт продукцияларын темир жол аркылуу ташууга уруксат алганын айтты. Казакстан биздин товарларды темир жол аркылуу ташыганга уруксат берип жатканына дагы шүгүр дейли. Биздин ветеринардык көзөмөлдөө системабыз Евразия биримдигинин талаптарына жооп бербей жатат. Бул биздин эт менен сүттү Казакстан аркылуу ташыганга таптакыр болбойт дегенди түшүндүрөт. Учурда орустардын Крокус деген компаниясы фитосанитардык лаборатория салып жатыптыр. 2017-жылы бүтөт деп атышат. Россиянын жардамы менен Крокус деген фирма аркылуу Бишкек менен Ош шаарына бирден бүгүнкү Таможен союздун ЕСтин талабына ылайык 2 чоң лаборатория курулат. Ошондой эле малдарды идентификациялоо дагы токтоп турат. Казакстан $100 миллион жардам иретинде берүүгө макул болгон. Бирок азыркыга чейин ал акчадан дайын жок. Кыргыз өкмөтүнүн мурунку өкмөттүн кемчиликтеринин бири чоң. Булар ошо идентификация мыйзамын Казакстандан келген $100 миллион ошо келсе, анан ошонун алкагында биз ушу мыйзам менен ошонун казактын акчасы менен турмушка ашырабыз деген экен. Бул өтө катуу орчундуу саясий ошибка болгон, кемчилик болгон. Азыр ошондой үмүттүү жок эле. Биз азыр өзүбүздүн акча менен эле ошо мыйзамдарды турмушка ашыра башташыбыз керек. Ансыз биз астыга жыла албайбыз. Фитосанитардык лабораториялар курулганча, малдар идентификациядан өтүп бүткөнчө казактарга жалдырап, карапайым дыйкандар азап тарта бериши керекпи? Бул маселе бүгүн парламенттин жыйынында көтөрүлдү. Биздин фракция, Атамекен фракциясы 1-2 ай мурун эле сунуш киргизген. Ошол интеграциянын жүрүшү жөнүндө маалыматты өкмөттөн уксак, анан кемчилдиктери болсо жардам берсек, анан эң негизгиси кимдер күнөөлүү? Эл баары айтат, бул системада күнөөлүү айтылбайт экен депчи. Ким жоопкер болсо алардын фамилиясы айтылыш керек. Жоопкерчиликти алар алгандай болуш керек. Анан кийинки чиновниктер ошондой катаны кетирбегенде элдин нааразычылыгына кабылбагандай болутундай аракет кылат. Бирок өкмөттүн өкүлдөрү өз чабалдыктарын моюнга алгылары келбей жатат. Тескерисинче вице-премьер-министр Олег Панкратов экономикалык биримдиктин жагымсыз жактарын айта берген журналисттерди сынга алып, жакшы жактары дагы болуп жатат дейт. Бирок кайсы жерден биз пайда таап жатканыбызды так айткан жок. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь. Жаңы жылдын эсебинен Улуттук банк алгачкы жолу долларды сатууга чыгарды. Бул АКШ долларынын сомго карата баасынын өсүп жатышы себеп болгондугу Улуттук банктын расмий сайтында белгиленет. 10 январь күнү банк тарабынан $11 миллион 850 миң доллар сатылган. Улуттук банктын курсу боюнча 1 АКШ доллары 69 сом 48 тыйын турат. Бул кечээки күнкү баага караганда 20 тыйынга кымбат. Ал эми Борбор калаадагы акча алмаштыруучу жайларда АКШ доллары 69,7 сомдон сатылууда. Маалымат катары айта кетсек, өткөн жылы Улуттук банк тарабынан 52 жолу интервенция жасалган. Анын тең жарымында банк 149,64 миллион долларды сатыкка чыгарып, ошол эле учурда 191,87 миллион долларды акча базарынан кайра сатып алган. Нарын облусундагы көмүр тартыштыгы эл үчүн мүшкүл жаратып, теңир тоолуктар жергиликтүү бийлик элди көмүр менен камсыз кылбагандыгына нааразы болуп, жогорку кеңештин депутаттарына кайрылууга аргасыз болгон. Мындан улам атамекенчи депутат Айда Салянова көйгөйдү жогорку кеңештин жалпы жыйынында көтөрдү. Жергиликтүү бийликтин бирден бир милдети бул элди кыштан аман-эсен алып чыгуу. Бирок бүгүн жоопкерчиликти сезип калган ордуна кайра элге күнөөнү оодарып, килограммдап, мешоктоп алышат деген сөздөрдү угуп атабыз да. Каражат жок болсо ошентип мешоктоп анан килограммдап алат да эл. Ошон үчүн мен сунуштайт элем, бүгүнкү күн тартибине киргизсек, мен ойлойм жергиликтүү да бийлик керек болот, эгерде алар бүгүн үлгүрбөгөн болсо,
анда эртеңки күндүкүнө киргизип койсок, анткени көп узартпай ушул маселени эл качан митингге чыгат, эл качан нааразычылык менен чыгат деп күтпөй карашыбыз керек. Қазақстан 2017 жылдың январынан тарта интернетке болгон бааны мурдагы калыбына келтиргенин Кыргыз Телеком ААКтын маалымат кызматы билдирди. Эске салсак, август айынын башында Кыргызстандын интернет провайдерлери казак өнөктөштөрдөн транзиттик баа 3-4 эсеге кымбаттай турганын угушкан. Ноябрь айынын башында Байланыш операторлор ассоциациясынын жетекчиси Нурбек Абасканов Казакстандык операторлор Кыргызстандын интернет провайдерлери менен секундасына 1 мегабайт интернет үчүн $15 тариф белгиленген келишимге кол койгонун билдирген. Бул макулдашуу январдан тарта күчүнө кирмек. Маалымат катары айта кетсек, интернет баасынын кымбаттоо жаңжалынан кийин Кыргыз Телекомдун ААКтын директорлор кеңешинин төрагасы Эмиль Эшаналиев кызматынан алынып, ордуна Бексат Үсөнканов дайындалган. Аталган иш боюнча башкы прокуратура Казакстандык интернет провайдерлер менен келишим түзүүдө мамлекеттик сатып алуулардын талабы бузулуп, жыйынтыгында Казакстандык эки компанияга $275,000 ашыкча төлөнгөнүн айтып чыккан. Натыйжада бул иш боюнча кылмыш иши козголгон. 2016 жылдын ичинде мигранттар Кыргызстанга $2 миллиард жакын акча которушкан. Өткөн жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн казынасына түшкөн каржынын суммасы $1,834,174 миллион сомду түзгөн. Башкы банктын билдиришинче, бул өлкө карызынын тең жарымын түзөт. 2015 жылга салыштырмалуу сырттан которуулардын суммасы 18,6% өскөндүгү байкалат. Айрыкча ноябрь айында мурдагы жылдын ноябрына караганда 35% көп болгон. Маалыматка караганда акча которуулардын көбү Россиядан келет. Россиядагы эле мигранттар 2016 жылы $1,787 миллион жакын акча которушкан. Санкт-Петербургда эркек киши бир адамды жүрүп келе жаткан поезддин алдына түртүп жиберген. Бул тууралуу Россиянын шаар боюнча тергөө комитети билдирди. Окуя 10 январь күнү эртең менен площадь Александра Невского метросунун станциясында болгон. 22 жаштагы жигиттердин ортосунда чыр чыгып, натыйжада бири экинчисин түртүп жиберген. Жыгылган адам ошол эле жерден мүрт кеткен. Учурда шектүүнү кармоо иши башталды. Фонтанка сайтынын маалыматы боюнча түрткөн адам Кыргызстандын, ал эми каза болгон жигит Өзбекстандын жараны. Кырсыкка себепкер адамга карата Россиянын кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголду. Ал эми Кыргызстандын Россиядагы элчилиги бул маалымат такталып жатканын билдирди. Сузак районунун Жалгыз Жаңгак айылындагы жашоочулар кооптуу абалда күн кечиришип, учурда тынчсыздануу менен жашап, айлалары кетип тургандарын айтышууда. Анткени өткөн жылы түшкөн 40 миллион метр куб жер көчкү кайрадан жанданып, үйлөргө жакындай баштаган. Кооптуу аймакта жашап жаткан Жалгыз Жаңгактагы үй бүлөлөрдүн абалы Талгат Бакиевдин видео материалында. Бул көчкү өткөн жылдын май айында түшкөн, бирок кайра эле 3-4 күндөн бери жанданып жыла баштаган. Активдешип жыла баштаган жер көчкү Абдырашид Бышыковдун үйүнө жетишине 10 метр калды. Рашид эми мынтип турак үйүн бузуп, коопсуз жайга көчүүдө. 1990-жылы жер тилке менен сууда алып, үй куруп койгон. Бирок бул жердин шарты мал жанга ыңгайлуу болгондуктан көчпөй жүргөн. Суда алганбыз, жер алганбыз, үй салганбыз. Бул жер кыштоо болчу. Мал алды карап ушул жерде. Шунда көчкү токтоп калган. Анан быйыл жаздан бери кичине козголду. Эми азыр мына кыштын күнү аз катуу болуп атат. Ошол себептен уже чыкканга туура келди. Үй бар эле, навестер бар эле. 2 сарай бар, ушуларды бузуп алып кетти. 1990-жылдары Жалгыз Жаңгак айылынын 24 үй бүлөсү кооптуу жерде деп табылган. Андан бери болгону 8 үй бүлө гана кооптуу жайга көчүрүлгөн. Калган 16 үй бүлө андан бери кооптуу жерде жашап келет. Бирок тийиштүү адистер тынымсыз эскертүүлөрдү берип жатканын айтат. Ал эми адистер жер көчкүнүн кайра жанданып жатышын, жер титирөөлөр менен бирге учурдагы тынымсыз жаап жаткан жамгырдан улам дешет. Аларды көчүрүп чыгаруу боюнча тиешелүү түшүндүрүү иш-чаралар жүргүзүлгөнү менен өзүңөр көргөндөй бүгүнкү күнгө чейин кээ бир жерлерде жашап жатышат. Биз мына быйыл жылдын башында көргөнбүз мындай өтө кооптуу абалды. Сусар районунан эле көрдүк, мына Кызыл Туу айыл өкмөтү Алмалы булакты көрдүк. Ага чейин Ырыс айыл өкмөтүндөгү мына Кыр Жол айылын көрдүк. Ошол жердеги көчкүлөр бизге чоң сабак болуш керек да. Жарандарыбыз ошолордон туура чечим кабыл алып, мүмкүн болсо азыр биз суранып атабыз, элден суранып атабыз. Тезирээк бала чаканы алып бир коопсуз жайга, тууган уруктуу үйгө чыгып туруңуздар деп суранып атабыз. Азыр негизи бир 20 үйгө кооптуу деп биздин адистерибиз келип аныктап беришти. Биз ошолор менен азыр жумуш алып барып атабыз.
Кооптуу аймактын жашоочулары адистер тарабынан коопсуз жайга көчкүлө деген эскертүүлөр жетиштүү эле айтылганын билдиришет. Бирок жер тилке маселесин чечип берүүнү талап кылышат. Ошо 16 үйдү жакын туугандарыныкына биз алып чыкканга ушул маселени карап чыктык. Азыр ошо жакын туугандарыныкына киргизип турабыз. Анан жаз келгенинде ошо участкаларды отвод кылсак, анан ошо жалпы мамлекеттен каралуучу булар азыр эми мурун атайын бизден МЧС аркылуу 200 миңге чейин суда берилчү. Азыр болсо эми единый баягы мыйзам кабыл алым жоболор кабыл алынгандан кийин ар бир жаран өзүнүн турак жайын камсыздандырууга өтүш керек эле. Ошо камсыздандыруудан өткөрүлгөн. Азыр ал маселелерди да биз карап атабыз. Эгерде бул үйлөрдү бузуп алып чыгып кете турган болсок, ошо страхование боюнча акча каражаты төлөнүп берүү маселесин биз коюп атабыз. Азыркы учурда облус боюнча 3000ден ашуун кооптуу аймакта 1969 үй бүлө жашайт. Булардын арасынан жер тилкеге ээ болгондору дагы бар. Ал эми жалгыз жаңгактыктарга сууда албаган 10 үй бүлөгө жер тилкеси мыйзам чегинде берилүүсү күтүлүүдө. Аны менен катар эле Сузактагы Алмалы булак айылындагы кооптуу аймакта жашап жаткан 100дөн ашуун кожолукту тез арада көчүрүү керек. Талгат Бакиев, Алымбек Рапшанбек уулу, Сентябрь, Жалал Абад. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери спирт менен чалдыгып 7000ден ашуун адам катталган. Бул дартка чалдыккандарга өкмөт тарабынан эч кандай жардам берилбей келгендиги буга чейин айтылып да жазылып да келген. Бүгүн өкмөт тарабынан ВИЧ-спирттин алдын алууга багытталган мыйзам долбоору сунушталып, депутаттар сын пикирине кабылды. Кыргызстанда 2 миллионго чукул эмгекке жарамдуу жарандар чет өлкөлөргө жыргагандан кеткен жок. Алардын ар бири жашоо шартын оңдоого далалат кылып, бөтөн жердин, бөтөн элдин азап тозогун баштан өткөрүп келишүүдө. Буга чейин казак министри Чыңгыздын тукумдары башка өлкөлөрдө кул болуп, кыргыз кыздары ажааткана тазалап жүрөт деп мыскылдаганы үчүн сөз уккан эле. Эми болсо саламаттыкты сактоо министринин орун басары СПИД илдетин эмгек мигранттары алып келди деп жогорку кеңештин жалпы жыйынында жар салды. Көйгөн себеби бул жеке эле бизден саламат сактоо тармагынан зависит этпейт. Эмне үчүн бул социалдык оору. Баардык миграция мына ар кайсы жактан келгендердин саны да көп да. Мына ошонун кесепетин мына беремени болуп келип анан бизде төрөп атат ВИЧ-спирт менен зараженныйлар да. Казакстандан, Россиядан бөлөк өлкөлөрдөн. Ошолордун кесепетине бизде өсүш көрүнүп атат да. А местный биздин өзүбүздүн өлкөдөгү өсүш жок да. Министрдин маалыматына таянсак, 2016 жылы 720 адам СПИД илдетине чалдыккан. Бирок алардын 42си гана эмгек мигранттар экен. Демек бул илдетти эмгек мигранттары алып келүүдө деп айтууга болбойт. Анткени эмгек мигранттарынын басымдуу бөлүгү Казакстан, Россия өлкөлөрүндө жүрүшөт. Ошол эле кезде аталган өлкөлөрдө ВИЧ-спирт тартына кабылгандардын саны жылдагыдан кескин азайган. Мына биздин министрибиз орун басары келип, мигранттар СПИД ташып келип атат деп жарыялап атат. Мигранттар бизди багып атат. Атамекендик экономиканы колдоп, коргоп, тиреп турат. Эми статистикасы колунда жок. Казакстанда, Россияда СПИД азайып атса, анан ал жакта жүргөн биздин мигранттар да СПИД көбөймөк беле. Анан ушундай жоопкерсиз билдирүү менен биздин ушул мамлекеттин ишенген азаматтары деп коелук. Татаал турмуштан Россияга кетип өзүн, үй бүлөсүн, өлкөнү багып аткан адамдарды СПИДтин тараткан булак катары официалдуу жарыялашы менин оюмча бул абдан туура эмес. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары мыйзам долбоорунун маани мазмунун депутаттарга жеткиликтүү түшүндүрүп бере алган жок. Андыктан мыйзамдын өзгөчөлүгүнө эл өкүлү Өмүрбек Текебаев токтолгонго аргасыз болду. 2 мүнөт мурун карадым да болду. Экранда турган мыйзамдычы. Эки эле нерсеси бар экен. Экинчи статьясы жаңы алынган конституцияда эл аралык нормалар үстөмдүк адам укугунчу үстөмдүк кылат деген норманы алып коелук. Президентибизди колдойлук, конституцияга өзгөрүүнү ушул жерге киргизелик деп жазылып турат. Бир абзац алынып атат. Туура. Эми бул жерде талаштын кереги жок. Референдум жакса жакпаса да кече өттү. Андан кийинкисинде ВИЧ менен ооругандарга психосоциалдык консультацияны берүүнүн тартибин бүгүн Минздрав аныктайт деп турат. Бул жерде Минздрав эмес, өкмөт аныктайт деп атат. Буларга ишенбейбиз. Тартибин жогорураак деңгээлде кабыл алып берелик, жоопкерчилигин күчөтөйлүк деп өкмөткө ошол укукту бериптир. Мен оюмча бул дагы туура. Анан ушинтип эле айтып койсо болмок да, мынакей. Ушул эле болду.
Ömür çirkesi düşündürüp koydu hurmatlı deputatlar. Talkının dele suranın dele gereği yok olup kaldık şayet. Мен жана Өмүрбек Черкешевичтин выступлениясына бир да сөз кошо албайм, бир да сөз ала албайм да. Ошого көңүл буруп койсоңор, рахмат. СПИД вирусунун көбөйүшүн токтото турган дары-дармектер өтө эле кымбат. Мындан улам ал дарыларды сатып алууга ар бир бейтаптын чама-чаркы жете бербейт. А бирок бул илдет менен күрөшүү программасына ылайык казынадан миллиондогон акчалар бөлүнүп берилет. Бирок министрдин орун басары Амангелди Мурзалиевдин аталган илдет боюнча жетиштүү маалыматы жок болгондуктан депутаттардын сынына кабылды. Маселенин маңызы бар. Мыйзамдын актуалдуулугу бар. Бирок маселе спид болгон менен баяндачы спид болуп атпайбы? Уктуп атпайсызбы? Спид. Төрөбай Закирович суроо берди өкмөттүн токтому жөнүндө. Менде андай маалыматым жок дейсиз. Кесиптештер суроо берип атса, төгөрөк столдо айтасыз. Анда төгөрөк столдо бар өткөрө албайсызбы бул мыйзамды? Жогорку кеңеште эмне кереги бар? Баяндамачы дамарыз, бая кыргыздын жакшы сөзү эмеспи? Сөз айтпагын болбоско, суу куйбагын толбоско деп. Андыктан Өмүрбек Черкешевич жардам берди, сиз ошол кишиге рахмат айттыңыз. Сиз айта турган 2 ооз менен түшүндүрө турган сөздү ошол киши түшүндүрүп койду. Андыктан урматтуу Чынаков, эми бунун актуалдыгы деле жок болуп калды. Концепциясын колдоп берейик, бирок баяндамачылар мындай даярданып келбеш керек. Уят, элдин баары көрүп атат да. Эл өкүлдөрүнүн айтымында Кыргызстан СПИД илдетине чалдыккан бейтаптардын көптүгү менен дүйнөдөгү 7 өлкөнүн катарына кирген. Мындан улам депутаттар мыйзамдын зарыл экендигин эске алып, концепциясын колдоп беришти. Ал эми министрдин орун басары Амангелди Мурзалиев жыйынга даярданбай келгени үчүн эскертүү алды. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыгат. Алдыда эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат менен кесиптешим тааныштырат. Аман болуңуздар. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы менен мен Айжамал Эсенбек кызы тааныштырам. Эртең 12 январда күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы: Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-3 градус жылуу болот. Ош облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук болот, ал эми күндүзү 2-3 градус суук. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук болот, күндүз 2-3 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 28-33 градус суук, күндүз 12-17 градус суук болот. Талас өрүнүндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-3 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, ал эми күндүзү 2-3 градус суук болот. Чүй өрүнүндө түнкүсүн 4-1 градус суук, күндүз 1-4 градус суук болот. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат алдыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.